Учактар, кемелер жок болуп кетип жаткан Бермуда үчбурчтугун уксаңар керек. Силерге мунун сырын ачып берем. Деңиздин ортосунда бир үчбурчтук жер бар. Ал жерге кирген кайра чыкпайт. Мунун сырын изилдеп көрөлү. Эң биринчи кезекте критикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрүүнүн биринчи эрежеси катары суроолорго жооп издеп көрөлү. Эмнеге үчбурчтук, эмнеге төрт бурчтук эмес? Үчбурчтук деп ким айтты? Бир аз анализ изилдөөлөр аркылуу биз бул түшүнүктү ким алып чыкканын таба алабыз. Винсент Гаддис, журналист. Эң биринчилерден болуп Бермуд үчбурчтугу деген түшүнүктү колдонуп, жана ар кандай сыйкырдуу окуялардын ошол үчбурчтуктун ичинде болоорун жазып чыккан. Ошол макаладан ар ким илхом ала берип, ар кандай жаңылыктар, ар кандай макалалар, ар кандай даректүү тасмаларда тартылып кеткен. Ошондон бери Бермуд үчбурчтугу сыйкырдуу жер катары айтылып келет. 1945 жылы 5 аскердик учак Машгул убагында жоголуп кеткен. Алардын артынан издеп барган 2 учактын бирөөсү гана кайтып келген. Алтоосу жок. Бул окуянын ошол үчбурчтуктун ичинде болгондугу анын сыйкырдуу болуп аталышына чоң салым кошкон. Ал учактар туруксуз аба ырайында адашып, океандын бир жерине чөгүп кетишсе керек. Ошол машууга жана учактардын системаларына жооптуу адамдар ошол уламыштарга аралаштырып жоопкерчиликтен кутулуп кетишкен. Ал 5 учактан башка бир нече кемелер да жоголгон. Алар жоголгон эмес, чөгүп кетишкен. Балким Бермуда үчбурчтугу чын эле сыйкырдуу болуп жүрбөсүн дегендер үчүн маалымат. Ошол жерде 500 жылда 50 кеме жана 20 учак жоголгон. Ал эми 2010 жылы бир жылда эле океан деңиздерде Бермуда үчбурчтугунун сыртында 172 кеме жоголгон. Ал эмес 2014 жылы Малайзияда жоголгон учакты Таласка 5 ташка чейин издеп келишкен. Дагы деле табыла элек. Кээ бир адамдар элдин оюн өзүнө буруу үчүн, өзүн маанилүү сездирүү үчүн, гезиттерин сатуу үчүн, просмотр үчүн кичинекей кырсыктардан чоң сыйкырларды жасай беришет. Мисалы, Кыргызстандын ар бир районунда бирден үңкүр бар. Үңкүргө киресиң, Меккеден чыгасың. Силер деле уксаңар керек. Bu gangir başmı bunlar Эгер билим албай, китеп окубай, коом менен аралашпай, өзүбүздү өнүктүрбөй жүрө берсек, мындай сыйкырлуу жерлердин далайын көрөбүз. Баса, бир казак туугандын Кытай Кыргыздан коркат деген үнүн угуп алып, көп кыйын боло бербегиле. Азыркы доордо бир эл экинчи элдин баатырдыгынан эмес, билимдүү жаштардын аракетинен гана коркушу мүмкүн. Ошондой эле коркутуңар келип болбой баратсаңар, билим менен коркуткула. Казак бауырдун үнү менен эмес. Kıtay Kırgız'dan korkak. 100% vallahi.